Биз жогоруда шайлоочунун эрк ниетине таасир этүүгө эч кимдин укугу жок деп айтып өттүк. Ал эми шайлоочунун эрк ниетине таасир этүүчү факторлор болуп, биринчиден бул административдик ресурс, мисалы билим берүү жана саламаттыкты сактоо мекемелеринин жетекчилиги тарабынан кызматтык көз карандылыктагы кызматкерлердин эрк ниеттерине таасир тийгизүүсүнүн артынан кайсыл бир партиянын шайланышына көмөк көрсөтүлүшү бул административдик ресурстун колдонулушу болуп эсептелинет. Ал эми экинчи фактор катары добуштарды сатып алуу көйгөйү, добушту сатып алуу жана сатуу абдан бүгүн орчунду көйгөйлүү маселе. Добушту сатпоо бул ар бир жарандын өзүнөн гана көз каранды. Добушту сатуу бул биздин келечекти сатуу, мамлекеттин жоголушуна алып келе жаткан абдан бир жапайы, ушунчалык жаман көрүнүш экенин убакыт өзү дааналап ачыктап көрсөтүп турат. Ал эми добуштарды сатып алуу ыкмасын пайдаланган арамза, жаман ойлуу, элине жакшылыкты каалабаган кара санатай саясатчылар биздин элди кул сыяктуу пайдаланып, кул сыяктуу абалга жеткирип жаткан бир эл душманы деп таанышыбыз керек. Жогоруда айтып өткөн административдик ресурстарды кыянаттык менен пайдалануу жана добуштарды сатып алуу факторлору боюнча шайлоо мыйзамдарындагы толуктоолорго ылайык административдик жана кылмыш жоопкерчиликтери каралган. Ушуну дагы биздин жарандар абдан дыкат мындай пайдалуу жагына колдонуп жыйынтык чыгарышса болот. Эгерде добуш берүүнүн жүрүшүндө биз жогоруда белгилеген маселелер боюнча мыйзам бузуучулуктар орун алса, анда ал шайлоонун жыйынтыгына сөзсүз өзүнүн таасирин тийгизет. Бирок бизге белгилүү болгондой, шайлоонун жүрүшү шайлоо участоктарында автоматташтырылган. Мындай жагдайда мыйзам бузуучулук орун албашы керек. Ошого карабастан биз эки өзгөчө учурду белгилеп айтсак болот. Биринчиси, добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруу убагында шайлоочулардын добуш берүүсүнүн жыйынтыктары ишенимдүү аныктоого мүмкүн болбосо, мисалы добуш берүү өлкөктөгү жарактуу шайлоо бюллетендеринин саны шайлоочуларга берилген бюллетендердин санына караганда көп болуп чыкса, анда добуш берүүнүн жыйынтыгы шайлоо комиссияларынын чечими тарабынан жараксыз деп табылат. Экинчиси, эгерде добуш берүүнү өткөрүү, добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө учурунда шайлоочулардын эрк ниетине таасир эткен эреже бузуулар катталып аныкталса, анда добуш берүүнүн жыйынтыктары шайлоо комиссиясы тарабынан бул жолу дагы жараксыз деп табылат. Мында тактап айтсак, эгерде добуш берүүдө байкоо жүргүзүүгө тоскоолдук жаралса, башка шайлоочулар үчүн добуш берилсе, шайлоочулардын добуштарын сатып алуу учурлары аныкталса, шайлоочулардын эрк ниеттерине таасир этти деп белгиленип, шайлоонун жыйынтыгына таасирин тийгизет.